Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Ыргак подкасты. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргыз күрөш федерациясынын президенти Рыскелди Шамиев агайыбыз болмокчу. Саламатсызбы агай? Алгачкы эле суроону ушул кыргыз күрөшү боюнча берим келип турат да. Жакынкы күндөрү президенттин кубогун өткөрүү пландалып жатыптыр. Ошого кандай даярдык, кандай иштер жүрүп жатат бүгүнкү күндө? Эми башынан токтолуп кетейли. Былтыр биринчи дүйнөлүк чемпионат болгон. Кыргыздын тарыхында кыргыз күрөш боюнча дүйнөдөн 20дан ашык мамлекет келип, Россия Чебоксары шаарында дүйнөнүн биринчилиги болгон. Быйыл биздин Кыргызстан үчүн эң орчундуу чоң эки нерсе болуп турат. Бул Кыргыз автономдук областы болгону 100 жылдык. Бул мен күнүбүзгө карата азыркы бийлигибиздин спортко болгон көз карашы баардыгын эске алып, биз ошо чечимди былтыр октябрда чечим кабыл алганбыз. 1 жылдан бери даярдык көрүп келдик. Бизде дүйнөдө 28 мамлекетте Кыргыз күрөш федерациясы бар. Ошо федерациялардын чечими менен сүйлөшүп, кабыл алып, ошо Кыргыз Республикасынын президенттин кубогу алгачкы жолу, биринчи жолу Кыргызстанда өтөт. Бүгүнкү күндө Олимпиада жыйынтыкталып аябай талкуу болуп атат. Бул боюнча да суроо бербесем болбос. Негизи эле ушу кыргыз күрөшүн дүйнөгө таанытуу боюнча көптөгөн иштер жүрүп келатат буга чейин. Татарстанда биз билгенден көп жерде башка чет өлкөлөрдө өткөрүлүп келатат да. Анан Олимпиадага киргизүү боюнча сиздерде пландар барбы? Деги эле ошо бүгүнкү күнү аябай талкуу болуп атпайбы ушу Олимпиада оюндары? Абдан жакшы суроо болду мен үчүн. Солдат генерал болом деген максаты биздин да кыргыз күрөшү Олимпиаданын оюндарына кирели деген ошон үчүн иш алып барып атабыз. Кудай буйруса бул абдан жакшы. Биз азыр жасап аткан иштердин эң алгачкы максаты ошо Олимпиада оюндарына кирүү. Эмне кылыш керек экен кириш үчүн? Буга чейин аракетте жүрүп келатат да, эмне тоскоолдуктар болуп атат, эмне жетишпей атат деген. Эми бул бир күндө чечилчү маселе эмес. Олимпиада оюндарына кириш үчүн биз кыргыз күрөшүнүн көп эрежелерин өзгөрттүк. Биз кыз келиндер жок болчу кыргыз күрөшүндө. Кыз келиндерин киргиздик. Формаларын өзгөртүүгө болду. Эрежелерин өзгөртүүлөр болду. Ошонун негизинде баягы дүйнөлүк стандартка алып келдик, туура келтирдик да. Антпесе биз көп эрежелерди сактап, ошо эрежелер менен иш алып барбасак, анда болбойт. Ошон үчүн биз бул кыргыз күрөш дүйнөгө даңазалоо үчүн көп эрежелеринде өзгөртүүлөр болду. Сиз жаңы эле өзүңүз да айтып өтпөдүңүзбү? Генерал болом деген солдат эмес деген сыяктуучу. Эми канча этап калды? Кудай буйруса сиз баарын эрежеге келтирип атабыз деп атасыздар. Ошо алдыда пландар качан кирип калат деген, качан кыргыз эли кыргыз күрөшүн Олимпиададан көрүп сүйүнүп кол чаап? Эми мунун баары эмгек. Биз могу азыркы деңгээлге жетиш үчүн жашообузду, өмүрүбүздү бердик десем жаңылбайм. Анткени дүйнөлүк атаандаштык деп коет, спорт дүйнөсүндө да бар. Биздин коңшу өлкөлөрдө эле Олимпиадага киребиз деп турушат. Өзбекстандан улуттук спорттук караш. Ошондой эле кошуна өлкөлөрдүн да улуттук спорттору аракет кылып атышат. Биз да алардан кем калбашыбыз керек. Биз да өзүбүз байыркы улуу элбиз дейбиз. Улутубузду сүйгөн ар бир жарандын максаты, ар бир ата уулдун максаты улуу элдин улуу маданияты, анан тили, анан спорту болуш керек. Биз ошондо гана көп максаттарга жетебиз деп ойлойм. Бизде кыргыз күрөшү Кыргызстанда гана эмес, дүйнөдө көп жерлерде кыргыз күрөшү боюнча гран-при турнир өтүп аткан. Бул бирден бир иштин аткарылып атканы, жаңыдан иш жүрүп жаткан негизи. Бирок бул мындай нерсе мындай болду да, мен да бир нерсени айта кетейин. Мен бул кыргыз күрөшкө 2098-98 жылы келгенде баягы кыргыз күрөштүн келечегин башкача көргөм. Анан кирип, аралашып,
Биз дүйнөлүк аренага чыгыш керек турбайбы? Анан биринчи жолу ошо көчмөндөрдүн алкагында, көчмөн оюндордун алкагында кыргыз күрөштү дүйнө элдери жактыра баштаганда, биз ошо дүйнө элдеринин арасынан 2-3 мамлекеттик федерация эң биринчи алгачкы болуп ачылган. Ошондон иш баштадык. Ошо күндөн ушу күнгө чейинки иштердин жыйынтыгы бере баштады. Азыр эми тарыхта 30дан ашык мамлекет Кыргызстанга келип, Кыргызстанга жөн эле спортчу эмес, кыргыз күрөшүн өздөштүрүп алган, кыргыз күрөшүндө орду бар адамдар Кыргызстанга келип, кыргыз күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын президенти жана бир күндөн кийин дүйнө чемпионаты болот. Бул дүйнө чемпионаты, по-моему, менин оюм боюнча Кыргызстанда болуп көргөн эмес болуш керек. Ошону башка мамлекетте эмес, Кыргызстанда өзүбүз чечим кабыл алып, ошо федерациянын конгресстин чечими менен Кыргызстанга суранып алганбыз былтыр октябрь айында. Ошондон бери иш алып баратат бүгүнкү күнгө чейин. Сиз жаңы эле айтып өтпөңүзбү, жаңы келгенде кыргыз күрөшүн башкача элестеткем депчи. Сиз 2018-жылдан бери ошо кыргыз күрөшүнүн федерациянын президенти катары эмгектенип келатырсыз да, менин маалыматым боюнча. Деги эле ошо кыргыз күрөшүнө келип калышыңызга эмне себеп болду? Кыргыз күрөшкө келип калышымдын себеби, мен өзүм спорт дүйнөсүндө алыс эмес адаммын. Бала кезде күрөшүп, бирок чемпион болгон эмесмин. Бирок күрөштү ички дүйнөм менен билем. Аны тааный билем. Анткени ал бир балбандын жүрөгү менен сезе билем. Анткени күрөш федерациясынын жетектеши өзү да спорт дүйнөсүндө болушу абзел да. Келип калганын себеби балбандар менен иштешип жүргөнбүз буга чейин. Жардам берип, анан ушу балбандардан, калыстардан, тренерлерден, машыктыруучулардан сунуш түшүп, анан келип иштеп көрөйүн дедим. Ойлогом, чай иштеп көрөмүн го депчи. Тузу оор экен кыргыз күрөштүн. 1 жыл болду, ошо менен 8 жыл болду. Андан чыгыш кыйыныраак экен. Анан ар бир ирди баштагандан кийин менин максатым атам ошондой тарбиялаганда. Ишти баштагандан кийин кыргыздын өзүнүн идеологиясында бар. Ишти баштагандан кийин аягына чейин чыгыш керек деген нерсе. Жыйынтыгы менен. Ишке кирип жарым жолдон таштап кетүү ал биздин кыргыздын дүйнөсүнө, ички дүйнөсүнө кирбейт деп ойлойм. Ошон үчүн мунун жыйынтыгы ошо биз жана идеологиянын жүгөп максат эми көп нерселерди бизде агайлар айтып келе атышат. Кыргыздын идеологиясы өзүнүн ички дүйнөсүндө. Ата бабадан келип калган биздин баягы баалуулуктар ошол жерде жатат. Биз ошо идеология менен ушу күнгө чейин кыргыз күрөшүн дүйнөгө таанытабыз деп жүргөн нерсебиз. Бул мындай айтканда 8 жыл 8 күндөй эмес. Мен үчүн 80 жылдай өмүр алгандай сезилет да. Анткени ар бир күн оорчулуктар, чет жакта барып, чет мамлекеттерде барып, эшик сагалалап, көп бир нерселерди, иштерди аткарыш үчүн көп иштерди алып бардык да. Анын баары уйку жок күндөр, уйку жок түндөр. Анын жыйынтыгын жарым жолдон таштап койгон жокпуз. Эми Кудай буйруса кыргыз күрөшүн келечекте биздин өсүп келаткан балдарыбызга, келечек муунга дүйнөгө таанылган кыргыз спортун таштап калтырсак эмне деген жакшы нерсе. Кенедей мамлекет биз деп айтабыз, бирок биз кенедейбиз. Биз байыркы элден түпкүлүү түптөлгөн нукура кыргыз элинин спорту дүйнөгө жайылыш керек. Бул мен эмес, бүт эле кыргыз элинин бир максаты болуш керек деп ойлойм. Анткени Олимпиадада азыр жеңип келаткан балбандарыбыз канча адамдын жүрөгүн ойготот. Ар бир баланын, өспүрүмдүн, даже апалардын, карган кишилерден баштап кенедей балдарга чейин дүйнө чемпиону, Олимпиада чемпиону болгусу келип атпайбы? Кыргыз күрөшү боюнча эмне үчүн болбойт? Ошого биз аракет кылышыбыз керек. Баарлап
спортко аракет кылышыбыз керек. Деги эле бул бизде спорттун кыргыз күрөшүнөн башка спорттун түрлөрү көп эле да алды ушу биздин мына олимпиадада бокс боюнча дагы күрөш боюнча жанагы дүйнөлүк күрөштөр менен эсталып келип атышат да. Анан деги эле ошо биздин спортко буга чейин бүгүнкү күнү мындай көрүнүп атат, эми көңүл буруу мамлекет тараптан кыйла жакшырганып калды да. Анан ушу кыргыз күрөшүнө ошо мамлекет тарабынан кандай колдоолор болуп атат жана кандай колдоо керек сиздерге? Эми мамлекет тараптан биздин ажообуз Садыр Нуркожоевичтин саясаты эң башында улуттук оюндарды өнүктүрүү концепциясын бекиткен. Ошо эң биринчи бизге чоң дем берди. Мен дайыма айта кетем, мамлекетти карап, мамлекеттин саясатын, спортко болгон саясаты түп тамыры менен өзгөргөнү биздин спортторго көптөн көп эме болот, пайдасын берет. Биз башка нукта, биз мамлекетте мынча сом керек эле, мынча каражат керек эле деген максатта экинчи маселе болуп турат. Анан азыр спорт дүйнөсүндө көп өзгөрүү болду деген нерсе, бул ар бир жаранды эле билет болуш керек. Ажообуздун спортко болгон көз карашы такыр башка. Бизге спорт дүйнөсүндө катуу өзгөрүү болду Кыргызстанда. Мен айтайын дегеним, эми бир кичинекей турнир өткөрүш үчүн эле көптөгөн каражаттар талап кылат эмеспи? Мен ошону сурагым келип атат да. Кыргыз күрөшүнө бүгүнкү күнү ушул финанс жактан эми кыргыз деп күйгөн жарандарыбыз сөзсүз түрдө спонсор болуп көрүп жүрөбүз. Бирок ошентсе дагы канчалык бир деңгээлде бул федерация болгондон кийин өзүнчө бир клуб ачып, өзүнчө бир зал ачып, ушу мамлекетке кайрылып бир жер бөлүп берүү боюнча, мына бокска дагы өзүнчө бир зал курабыз деп атат. Ушул сыяктуу бир иш аракеттер менен бийлик төбөлдөрүнө кайрылып көрдүңүздөрбү? Ошо президент Садыр Нуркожоевичке ошол эле. Эми акыркы 3-4 жылда башталып аткан мен көп спорт объектилерин көрүп атам. Башталды. Мурун башталбаган спорт объектилери өзгөрүп атат. Биздин кыздарыбызга сонун залды куруп берип атат. Эми баарын бир күндө сурап, бир күндө түптөп коюу деген нерсени биз өзүбүздү алдабашыбыз керек. Акырындан болот. Биз мамлекетке ошо тармакта биздин спорттун өнүгүп атканын көрүп, өздөрү бизге көзүн бурат деп ойлойм мен. А так мамлекеттин өзүбүздүн акыркы учурлардагы дагы бир кайталап кетердин спорттук объектилердин курулушу бул биз үчүн сүйүнтөт. Ушул өткөрүлүшү боюнча бир топ каражат талап кылат да. Негизи кыргыз күрөшүн. Мен билгенден буга чейин кыргыз күрөшү деп мен биздин балбандарды бир тойлордо, жанагындай маарекелерде катышып, мынча машина өттүк, тигинче машина өттүк деп угуп жүрөм да. Мамлекеттик деңгээлде эми жылына бир жолу өтсө өтпөсө жана чет жактарга барып келгенде дагы тозуп алганда дагы күбө болуп жүрөбүз да. Анан деги эле ушу биздин мамлекеттик деңгээлде дагы область болуп өткөрүү пландарыңыздар барбы алдыда? Эми баягы бул да жакшы суроо. Кыргызстандын ичинде биз 7 областка федерация түзгөнбүз. Федерацияда ошо ар бир областтын федерацияда өзүндө колунда бар мекенчил жигиттер ошо ар бир областта чакан өзүнүн турнирлерин өткөзүп келатат. Эми чоң деңгээлде өткөзгөндө мамлекеттен колдоо керек. Мына азыр эми дүйнөдөн 30дан ашык мамлекеттин келатканы биздин мамлекет үчүн бир чоң бир сүйүнч алып келет десем мен жаңылбайм. Анткени ар бир мамлекеттен келаткан өзүнүн Кыргызстанга болгон көз карашы, кыргыз спортунда эми ошо келаткан балбандарды келаткандан баштап отелге чейин жайгаштыруу бул мамлекеттин мойнунда. Анткени биздин жоопкерчилик, коопсуздук деген нерселер бар. Самолеттон түшкөн ошол жактарына мамлекет жардам берип атат. Дворец спорт сарайыбыз ал жерде мамлекет жактан берилип атат. Анан эми баары эле бир федерациядан деп айтпаш, бизде да мындай кыргыз спортуна, кыргыз күрөшүнө болгон көз карашы бир башкача патриот агайларыбыз, индерибиз бар, жардам беришет.
ошо менен спортту кыргыз күрөшүндө өзгөрүүлөр болуп атат десем жаңылбайм. Анткени адам бир нерседен бир кишинин гана колунан келбейт, командасынан зависит этет да. Баардыгынын командасы кандай болсо ошо командасы менен тең иш алып барса иш барат болот. Анан мен эң биринчи ушу 98-жылы жамаатка келип, жамаат баягы кыргыз күрөшүнүн командасына келип сүйлөгөндө айткам, кайсы гана жерде болбогон ушу тармакта ошо жерде ынтымак болуш керек. Ынтымак, биримдик болсо көп жыйынтыктарга, көп жеңиштерге жетебиз деп айткам. Мен азыр ошо сөзүмдү да кайталап кетким келет. Ошо балдар жамааттан кош колдоп, агай деп арабызда ушу мен айткан сөздү ынтымактуу бололу, биримдиктүү бололу деген сөздү моюнга алып жардам берип келатканы мага аябай дем беришти. Кайсы бир тармактарда может ынтымак болбой, жамаатында туура эмес болсо, ал жерде иш жүрбөйт. Ошон үчүн биз алдыга коюш үчүн кайсы гана жер болбосун, бизге мамлекетибизде деле ынтымак, биримдик керек. Анан өнүгөт. Ошо биздин спортчуларыбыз бүгүнкү күндө даярдык көрүп атышат да. Алдыда боло турган турнирге. Анан эрежелер боюнча айтып өтпөдүңүзбү, дүйнөлүк стандартка туура келтирип бир аз өзгөрттүк деп. Ошолор боюнча биздин спортчулар ошонун негизинде буга чейин өзүнүн эмесин эрежеси менен күрөшүп келген да, кичине ыңгайсыздык жаралбайбы? Негизи эң жанагы башына токтолуп кетейин, сиз өзүңүз да билгендей айттыңыз. Негизи кыргыз күрөшү башында той күрөш болчу. Эми алда баары эч ким калп айтпастыр. Кайсы гана той болбосун, кандай бир мараке болбосун, ошо маракелерде кыргыздын улуттук спорту кыргыз күрөш болчу. Анан ал жерде эң биринчи ким кандай трико, шым кандай болсо ошо менен күрөшчү. Белинде кур болуш керек эле да. Ошону биз дүйнөлүк стандарттап келиш үчүн акыркы 7-8 жылда федерациядан бүт акыркы чоң турнирлердин баары форма менен кийгиздик. Анан акыркы 1 жылдан кийин үстүнө форма кийгиздик. Мурун үстүндө форма жок болчу. Бизде ошо рекламаларда айтылып калып атат. Мурун үстү жыңалачу эле, азыр үстүнө форма коюлду. Бул дүйнөлүк стандарт. Биз ошо нерсеге барышыбыз керек. Анткени кыргыз күрөштү дагы чоң ийгиликтерге алып барыш үчүн көп эрежелерин дүйнөлүк стандартка алып барышыбыз керек. Ошон үчүн могу дүйнө биринчилигинде бизде форма жагынан эч кандай маселе болбойт. Ошо мамлекеттен келаткан биздин формабыздын баарын билет. Биз федерация полный ошо баардык келген балбандарга формаларын дайындап беребиз. Ошо биздин кыргыз күрөштүн формасы менен баары күрөшөт. Бирок көп мамлекеттерде өздөрүнүн баягы күрөшүп жүргөн кыргыз күрөштүн баягы бекитилген формасы менен да келишет. Кыз келиндер боюнча буга чейин жок болчу деп айтып өттүңүз. Бул жаңыдан кирип атат да. 2019 Азия чемпионатын, Ачык Азия чемпионатын өткөзгөндө кыз келиндер жок экен. Анан акыркы 2 жылдан бери международный федерациянын чечими менен кыз келиндерде болуш керек деп чечтик. Баягы могу алган чечимдердин баары чоң талкуу менен өттү да. Кыргыздын баалуулуктары болгон үстүндөгү кийимди эмне кийим кийип салдың деп мени талаган күндөр болду. Анан мен эми антейин десем, көп араб өлкөлөрү бар. Дүйнөлүк стандартта жыңалаш эми башка вид спорт болсо, башка түрү спорт болсо, мен анын жыңалашпы эме кылып, бизде кур менен кучакташтырганда адам тердейт. Гигиена жагынан, бардык жагынан туура эмес келет. Анан эми андан тышкары биз өзү кандай болбосун мусулмандык өлкө болгондон кийин, ислам мамлекети болгондон кийин бизде да үстү көп жерлер жабылыш керек. Анан биздин өзүбүздүн илгери ата бабабызда жыңалаш деп манас эпосунда канакейине тиккен шымды азыркыгача 1000 жылдап келген энебиздин тиккен шымы ошонун шым менен келе атат го дейм. Өң эле өзгөрбөсө үстүндө жыңалаш күрөшкөн деген нерсе эпоста жок.
Ошон үчүн биз көп эрежедеги өзгөрүүлөрдү Манас эпосунда манасчылар менен да кеңештик. Ошол жакта бар беле, ушундай бар беле десек, жок, сиздики туура деди. Сизди кош колдоп, үстүндөгү жаңылач кийим, жаңылач болуп күрөшкөн болгон эмес деп айтылган да. Деги эле ушул кыргыз күрөшү боюнча эми биздин коңшу мамлекеттерде дагы Татарстанда мен билгенден күреш деп аталабы, ушундай өздөрүнүн дагы улуттук күрөшү бар экен да. Анан ошолор менен айкалыштырып кандайдыр бир эмелер иштелип чыкса керек, Жок, ал ар бир улуттун могу бел боо күрөшү дүйнө элдеринде, көп элдеринде бел боо күрөшү менен көрүшөт. Ар бир өзүнүн эрежеси менен. Биздин эреже такыр ушушпойт. Коңшу өлкөлөрдүн эрежелери менен такыр ушушпойт. Бизде бир өзгөчөлөнгөн түрү деп коет, эрежеси бар. Ошо эрежелер менен бекитилген. Если коңшу өлкөлөрдүн эрежелери менен окшош болсо, ал дүйнөлүк аренага чыга албайт. Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, биз мен башынан көп эмеге, пиарга көп жокмун. Анткени ташты ыргытып коюп, таш кайра артка конобу, кайтып келеби деген нерсе бар. Анан жабыштаган ишти таштап коюп пиар кылгандын да кесепети да бар да. Бизде жыл сайын акыркы 2 жылда Өзбекстанда, Наманганда, Адижанда гран-при өтөт. Өзбекстанда кыргыз күрөшүн абдан өзгөчтүргөн. Кыргыз күрөшү боюнча гран-при өтүп турат. Биздин эрежелер менен. Биздин эреже, биздин форма менен кыргыз күрөш деп эмеде соцсеттерде карап көрсөңүз, Өзбекстандагы кыргыз күрөшүн күрөшүп аткандар бар. Биздин балбандарды барып күрөшүп утулуп калгандар бар. Анан эми акыркы Азия чемпионатында баары кыргыз балбандар утулат деп айтылган. Жок, андай болгон жок. Күч атасын тааныбайт экен. Биринчи командный орунду орустар алды го дейм. Экинчи ирандыктар, биз экинчини алсак монголдор да өздөштүргөн. Дүйнөлүк азыркы күрөш ээлери болгон мамлекеттер ошо кыргыз күрөштө да күчтүү. Эми азыр бу азыркы тарыхта биринчи жолу Кыргызстанда болуп аткан кыргыз күрөшү ошо дүйнө элдеринен келген балбандар, жөн балбандар келген жок. Арасында 17 дүйнө чемпиону келди. Анан мурунку аркыркы көчмөндөр оюндун 2 жеңүүчүсү келип кайра турат. Ал баягы убакыт өтсө да Кыргыздан дагы балбан чыкты экенби деп келишти алар. Акыркы чемпионат Азияда калкандын ээси Дожанар деген монгол келди. Дүйнөнүн эң атактуу балбандардын бири алды. Анан баягы кыргыз күрөшүн өздөштүрүп алган бизде жүздө спорту, самбо спортундагы күрөшкөн балбандар булар тез өздөштүрүп кетет. Биздин правила менен. Анан биздин эрежебиз өзүбүздүн сайтыбызда да кичине өзгөрүүлөр болду. 5 тилде өзгөртүлгөн. 5 тилде бар. Кайсы мамлекетте биздин эрежебизди өздөштүрөлү десек, ошо дүйнөдөгү эң чоң 5 тилде сүйлөөчү, 5 тилде которулган эрежеси бар. Сиз буга чейин айтып өткөн Өзбекстанда жана башка жерде мелдештер өттү деп атпайсызбы кыргыз күрөшү боюнча? Ошо азыркы эреже менен өтүп атабы? Бүгүнкү сиздер иштеп чыккан эреже менен? Акыркы эрежеде кичине эле өзгөрүү болду. Акыркы март айында семинар өткөзүп, ошо эрежеде ошондо кичине өзгөрүү болду. А так ошо биз биринчи бекиткен эреже менен эле келет. А так биринчи жолу былтыр дүйнө биринчилигинде форманы кийип дүйнө чемпионат өткөн. Азыр ошо дүйнө чемпионат үстүнөн форма кийип өткөзөт. Сиз жана айтып өтпөңүзбү, мен өзүм пиарды көп жактыра бербейм депчи. Деги эле биздин бул дүйнө жүзүнө азыркы талап ушул мындайча алганда кылып жаткан ишти чагылдыруу да. Сиз мисалы жакшы иштерди айтып атасыз, бирок мен журналист катары мен кээсин билсем, кээсин билбейт экен да. Демек, балким сиздер ушул жагынан бир аз, балким сиз өзүңүз пиарды жактырбасаңыз, балким кыргыз күрөшү ошол пиарга муктаждыр. Туура айтасыз.
Мындай мен өзүмдүн пиар боюнча мен өзүмдүн оюм мындай да, кылынып аткан иштин жыйынтыгын пиар кылган туура деп ойлойм да. Анткени ошого боло элекке чейинки пиардын жыйынтыгы кандай болот? Биз эми азыр жыйынтыгы кандай болуп атканын көргөндө көз изденет пиар. Бу кандай болгон экен, буга чейин кандай түптөлгөн экен, 28 мамлекетте кандай болуп федерация ачылган экен. Былтыр Америкада, Северный Каролинада федерацияны ачып өзүм барып келдим. Ошол жакта да аябай ыраазы болдум. Кыргызстандык жарандар ошо кол коюшуга келип, эжекелери келишиптир. Аябай ыраазы болуп келип, Америкада федерация ачылып атат деген нерсени угуп келишти. Анан мен эң нерсени, бизде Кыргызда бир нерсе бар да. Биз жасаган ишти, кылган ишти жанымда жүргөн командадан билсе, бул тарых деп эсептейм. Анткени ар бирөөндө ошо нерсе бар да. Ошо кандай жыйынтыкка, кандай жеңиштерге жеттик деп. Жемиши берип, иш болуп аткандан кийин бул иштер улана берет. Эми мен жана мисал кылып кетпедимби? Машинени айдап чыктык. Бирок жеттикпи, жетпедикпи? Кандай машина менен бардык, кандай машина менен келдик деген бунун өзүнүн философиясы бар. Ошон үчүн мен машина өзүнүн жеткен жеринде өзүнүн пиар ээсин табат да. Сөз ээсин ошондо табат. Алдыда ошо чемпионатта чагылдыруу боюнча, ошо элге жеткирүү боюнча иш аракеттер кандай жүрүп атат? Ошо пиарга эле улай суроо да. Анткени спорт ордосунда өтсө, мисалы Бишкектен эми спорт ордосуна толтура киши келген күнү дагы ошол жактагылар эле көрөт. Жалпы кыргыз элине таркатуу боюнча кандай иштер жүрүп атат? Азыр Маданият министрлиги менен иш болуп атат. Министр өзү айтты, биз да КТРК спортко кайрылганбыз. Биздин көп эмелерибизди чагылдырып келишет. Мындай эме чоң иш-чара болгондон кийин, мамлекеттик деңгээлде болуп аткандан кийин түз алып баруу болуш керек. Анткени бизден ошо КТРК спорттун балдары чыгып, уже даярдык болуп атканын угуп калдык. Мамлекет тараптан түз алып барып Кыргызстанга түз алып барууну берет болуш керек деп ойлойм. Ошо алдыдагы эмеге канча өлкөдөн келет дедиңиз? Спортчулар 30дан ашыгы. Биздин кыргыз күрөшүнүн 28 өкүлчүлүгү бар деди. Мамлекетте өкүлчүлүгү бар дедиңиз. Демек, алдыда дагы эмени кеңейтүү боюнча пландар бар экен анда. Эми башка мамлекеттерге дагы федерациянын өкүлчүлүгүн ачууга. Дүйнө биринчилигинин бирден бир максаты ошо дүйнө элдери келет да дагы. Келип Кыргызстанга келип көрүп, биздин спорттогу кызыгууну көрүп, ошо мамлекеттердеги да кызыгуу болуш керек. Барып эптеп эле ачып коюш да максат эмес да. Анткени ошо мамлекетте ошо кыргыз күрөштүккө түшүнө билген, спорт дүйнөсүндө орду бар адамдар менен гана сүйлөшүү менен анан спорт жайылтылат да. Мисалы үчүн күз айларында деп эме кылып атабыз. Былтыр ошо апрель айында деп калдык. Америка Кошмо Штатында ачык Америка чемпионаты өткөзмөк болчу Чикагода. Анан кичине убакыт сааты жылып калды. Эми Америкада чоң турнирибиз бар, алдыда Европада, Болгарияда турнирлерибиз бар. Болочок. Ошо канчалык дүйнөлүк алкакта канчалык көп чоң турнирлер өткөндө, ошо биздин федерациялардын бирден бир чоң максаты ошо жардам тийип атат. Мисалы үчүн 35 мамлекеттен келаткан мамлекеттен 28 ошо биздин федерациябыз бар мамлекеттерден келатат. Анан күрөш абдан бир кызыктуу болот. Буну бир өзүңүз убактыңыз болсо, барып көрүп кетсеңиз болот. Анткени биздин кыргыздын улуттук спортун Африкадан келген балбандар күрөшүп атса кандай сон. Эме боюнча сурагым келип атат. Алдыда өтө турчу мелдеште баш байге калкан деп айтылып атат. Анан
Бул кандай бир эле кишиге берилеби, бир эле спортчуга же эң оор супер эмеби? Ошол кандай каралган ошо байгелер, медалдар кандай бөлүшүлгөн? Калканды 2019 жылы көп агайлар менен илим жамаатында, маданият жаатында жүргөн көп агайлар менен кеңешип, ар бир спортто, бокста пояс тапшырат, кайсы бирөөнө кубок тапшырат. А биздин кыргыздын дүйнөдө жалгыз эле кыргыздын өзүбүздүн калканыбыз бар. Ал кайдан алып чыкты деп сизде суроо болушу ыктымал. Эмне үчүн калкан депчи? Биз кыргыз болгондон кийин боз үйдө төрөлгөнбүз. Боз үйдө ата бабабызда 40 угу колдончу. Үй бүлөсүн, балдарын коргош үчүн колдончу. Калкан болчу. Уукты найза кылып, калканды үй бүлөсүн сактачу. Анан бул кыргызга тийиштүү өзүнүн кыргыздын спортубуз болгондон кийин бул калкан биздин кыргыз күрөштүн өзүнүн өнө бекиген биздин эң чоң байгебиз. Байге жакшы алтын калкандын өзүнүн философиясы бар. Ичинде 7ге бөлүнөт, 7 аймак. Ортосу борбор деп 7 аймактын ичинде 7 таш турат. Ошо 7 таш ошо аймакты белгизет. Ар бир нерседе кыргыздын философиясы бар менен бекитилген калкан. Аны 19-жылы ошо монгол балбаны утуп кеткен. Кыргыз балбаны менен чыгып, монгол балбаны утуп кеткен. Мындай эми күч атасын тааныбайт. Биз кандай болбосун кыргыздын улуттук спорту болгондон кийин, Кыргызстанда өтүп аткандан кийин биз калыстарды туура калыс кылып, татыктуу балбаны утуп кетиш керек. Ошо калыс деп дагы айтып өттүңүз. Ошондон улам менде суроо пайда болду. Ошол кыргыз күрөшүнө калыстар каяктан, мисалы чет жактан да тандалат. Ошолорго деген эрежеге да, аларга дагы алдын ала түшүндүрүү иши жүрөбү же мисалы ошол эле Африкадан деп коелу, же Америкадан бир калыс келе турган болсо? Мен бир суроого ошол суроого мындай деп жооп берет элем да. Ушу дүйнөлүк стандарт боюнча бир эле кыргыздын эмеси тиги калыстык кылуу эмес. Бизде Африка өлкөсүнөн, Египеттен калыс келет. Өзбекстандан калыс болот, Казакстандан калыс болот, Турциядан калыс болот, Ирандан калыс болот, Монголиядан калыс болот. Ал калыстар окутулган. Анын эл аралык федерациядан статус алган, эл аралык судья деген. Анан ошондой калыстар гана муну калыстык кыла алат. Кыргызстанда да ошондой калыстарыбыз бар. Ошол калыстар менен чоң иш алып барат. Жана калканга кайрылгым келип атат да. Мурда монгол алып кеткен деп атпайсызбы? Ошол мисал кыргыз күрөшүнөн ар кандай весте чыгат, анан калкан кайсыл веске кандай жол менен тандалып берилет? Же супер вес дейбизби, же кандай? Ошол жагын. Ал эми абдан бир кызыктуусу бу да калкан деген. Илгери эми баягы тарыхка кайталап арткан эки элде же эки урун эмесинде элди мындай туура эмес мамиледе болуп атканда эки балбаны чыкчу. Эң татыктуу деп балбаны чыкчу. Анын весовой категория деп коет, канча вес экенин аныкталбай, эң алпын алып чыкчу. Бизде да ошо калкандын ээси алды 160 килограмм болуп калышыптыр. 95тен үйдө ошо калкан үчүн алыптардын күрөшү болот. 95тен үйдө. Жанагы бизде спортто айтат го, тяжелый вестер деп, ошолорго кирет экен да. Демек бул жерде деген мисалы 95 килограммдык менен бир 120 килограммдык деле күрөшүп калышы толук мүмкүн экен да калкан үчүн. Эми биздин Кыргызстандан чыкчу эки балбаныбыз 130 килограмм тегерегинде балбандар чыгат. Монголиядан келип калышы ыктымал, келет 130-150 килограммга чейин. Бирок ошончо күчтүү балбандар.
Анан биз ошо баягы алыптардын күрөшү, Кыргыз Республикасынын президентинин кубогу деген ошо алыптардын арасында. Дүйнө алыптардын күрөшү. Абдан кызыктуу деп атканым эми ошо Монголиядан келаткан өзүнүн мамлекетинин чемпиону келатат. Эң күчтүүсү келатат. Татыктуусун жиберип атат. Тандалып келишет да. Иранда да ошо эң татыктуусун алып келатат. Грузияда өзүнүн татыктуусун эң чоң балбанын алып келатат. Анан эми ошо ар бир элдин эң татыктуу балбандары президентибиздин кубогу үчүн күч салышат. Алдыда боло турчу көчмөндөр оюндарына бир аз кайрылгым келип атат да. Ошол көчмөндөр оюнуна ушул эле эреже менен кыргыз күрөшү өткөрүлөбү? Кыз келиндер да киргенби буга? Эми көчмөндөр оюну боюнча айтып кетейин, бул көчмөндөр оюнунда биз жокпуз. Биздин күрөш кирбей калган. Эми угуп атабыз. Кийинки жылдары Кыргызстанда өтөт деген сөздү угуп атабыз. Эми тастыкталгандан кийин биз кайра Кыргызстанда болгондо биз катышабыз, Кудай буйруса. Астанада боло турчу эмеде себеби көп спортторду кыскартыптыр деп уктук. Анан эми кыргыз күрөшү аракет кылдык. Аябай биз да мүмкүнчүлүктөр министр баш болуп, департаменттин директорлори ошо Турцияда дүйнөлүк этноспорттун президентине чейин барып жолугушуп, кыргыз күрөшүн киргизишкенге аракет кылышты. Бирок ошондой бизди гана киргизип койсо, жакынкы өлкөлөрдүн көбүнүн да күрөштөр кирбей калган да. Анан ошон үчүн баягы күрөштүн немесин кыскартышкан экен. Анан ошон үчүн кирбей калды. Бирок биз ал кирбей калыптыр деп бечемей кылган жерибиз жок. Анткени кийинки жыл күздө өтсө, анан бир жылдан кийин кайра эле даярдык кыла берет. Терс таасирин тийгизип калбайбы? Кайсы? Кыргыз күрөшү ушу көчмөндөр кирбей калышына, биздин ушу дүйнөлүк деңгээлге чыгышыбызга. Эми ал көчмөндөр оюну бизде башталып, башында бар болуп жүрүп, андан кийин жок болуп кетти. Жашырганда эмес, Кыргызстанда 3 жыл өткөндө, 3 жыл өткөндөгүдөй көчмөндөр оюну өтө элек кийин. Мен аны эми кайсы эмеге да Астанада кандай өтөт, бизде Кыргызстанда өткөн деңгээл башка болчу. Мен өзүмдүн оюм эме ушу көчмөн оюну Кыргызстанда эле өтүп турса депчи. Абдан бир чоң бир мамлекет үчүн фишка болмок да. Анткени бул дүйнө элдеринин башын кошкон, көчмөн элдердин башын кошкон чоң философиянын ордунда болмок да. Анткени биз ошо 3 көчмөндөрдү көрдүк. Дүйнөдөн 100дөн ашык мамлекеттен келип атышты. Биринчиден биздин маданиятты, туризмге болгон көз караш бардык жагынан бизге эң чоң пайдасын бермек да. Кийинки суроом ошол кайра эле кыргыз күрөшүнүн эмесине кайрылгым келип атат. Мисалы бизде ошо спортчулар бүгүнкү күнү катуу даярдык көрүп атат. Анан ошол алдын ала машыгуу иштери кандай жүрүп жатат? Деги эле ошолго бизге бүгүнкү күндө түзүлгөн шарттар туура элеби, каякта машыгуу болуп атат? Эми бул чоң иш-чара болгондон кийин сөзсүз түрдө эми жана айтып өттүңүз, башка мамлекеттер дагы биринчини алып атат деп, жана канчалык бир деңгээлде биз дагы өзүбүздүн кыргыз деген мүнөзүбүздү көргөзүшүбүз керек да. Ошон үчүн биздин спортчуларыбыз даярдыктарда күч болуш керек да. Эми даярдык мен мындай деп федерациянын жумушу менен улуттук оюндар дирекциясы бөлүп кетким келет да. Даярдык жагын мамлекеттик биздин мамлекетибизде именно улуттук спортторду караган департаменттин алдында улуттук оюндар дирекциясы бар. Ошол балбандардын даярдыктарын ошол көрүшөт. Мамлекеттен каржы бөлүнүп, кандайдыр даярдыктарды, сборлор деп коет, машыгууларды ошо дирекция аркылуу өтөт. Мен бир ай мурунку ошо машыгуу болгонун уктум. Мага эмелерди айтты. Бизде мындайда федерациянын бирден бир максаты улуттук оюнду өнүктүрүү да. Каякта болбосун.
Кыргызстандын өзүнүн март айында болгон чемпионаты биздин курама команданы түптөйт. Ошо курама команданы мага да чалган адамдар бар, катышсак болобу депчи. Эми тартиби бар. Курама команда ушу Кыргызстандын чемпиону биринчилигин уткан балбан биздин курама команданы түптөйт. Биринчи, экинчи состав деп коет. Мында биз как Кыргызстанда өтүп аткандан байланыштуу Кыргызстандан ар бир весовой категория деп коет. Ошого 2ден балбан катышат. Ошондо 16 балбан, 6 кыз, 6 кызыбыз, балбандарыбыз катышат, Кыргызстандын намысын коргон. Ошо курама команда деп калдыңыз, ошондон суротулду да менде. Мисалы Кыргызстандын болгон аймактарында эми жаңы өсүп келаткан жаштар ошо кыргыз күрөшүнө кирем, ошол спорт менен алектенем дегендерге кандай ушу федерация тараптан кандай иштер мүмкүн? Эң биринчи Маалымат. Мен мындайды айтып кетким келет да. Кыргызстанда абдан көп федерациялар бар. Эң бир федерациянын бир максаты биз былтыркы дүйнө биринчилигинде утуп келген балдар стипендия ала баштады. Мамлекеттен каржыланды. Мына 2 күн мурун уктум, ушу стипендиясын бере баштады. Тренерлерге кошумчалар кошулуп атат. Бул ар бир балбанга, ар бир ошо күрөштү тандап кыргыз күрөшүн күрөшөм деген балага стимул берет. Бул ар бир балбандын Кыргызстандын дүйнөнүн чемпиону болуш, бул ар бир балбандын максаты. Бизде ошо кыргыз күрөшү ирлардын мастер спорттору бар. Дүйнө чемпиондору бар кыргыз күрөшү боюнча. Ошолордун тренерине чейин мамлекеттен кошумча айлыгына кошулат. Кошумча жана стипендия деп коет, ошосун алышат. Анан эми мамлекеттен менин маалыматым боюнча Кыргызстан боюнча 74 тренер бар кыргыз күрөшү боюнча. Ар кайсы областтарда, аймактарда өзүнүн балдарын машыктырат. Анан ошолордон дайындалып, анан областтан тандалып, анан республикага келип, республикада анан биринчилик өтөт. Ушул Кыргыз күрөшү федерациясынын президенти катары айтсаңыз, буга чейин ошо кыргыз күрөшүнүн балбандары эң чоң ийгилик качан жаратышты? Эң биринчи эми кыргыз күрөшүнүн эң биринчи чоң ийгиликтеринин бири бул баягы биринчи, экинчи, үчүнчү көчмөндөр оюнда. Ичинде ошо биринчи, экинчи, үчүнчү көчмөндөр оюнда мен ошо үчүнчү көчмөндөр оюнунун алдында келип калдым. Ошо көчмөндөр оюндагы эң биринчи кыргыз күрөшүнүн балбанын эң биринчи ийгилиги деп айткым келет. Андан кийин Азия биринчиликтери өтүп атат. Азия биринчилиги дүйнө гран-при деп коет, кубогу бар, андан ийгиликтерди алып атышат. Эми азыр дүйнө чемпионатынын ийгиликтери болгон турат, Кудай буйруса. Эми баягы көч башаты башталды. Кудай буйруса эми сиздер окшогон бир туугандар, агайын туугандар, кыргыздар, особенно кыргыз улутуна тийиштүү. Мен муну эмне үчүн баса белгилеп кеттим, кыргыздын улуттук спорт болгондон кийин мен баягы Кыргызстандагы ар бир жаранга чейин ошо кыргыз күрөшүнүн жүрөгү сүйнөт деп ойлойм. Алдыга жылат. Ушу мен жанатан бери бир жарым сааттан ашты маегибиз. Сизден дагы бир жолу байкадым, өзүңүз ушул пиар жагына анча мындай көп кызыга бербейт экенсиз да. Анан мен мындан улам суроо бергим келет да. Сиз мына жаңы эле айтып өттүңүз, биздин ушул кыргыз күрөшүнүн спортчулары мамлекет тараптан дагы канчалык бир деңгээлде стипендия алып атышат, тренерлерибиз дагы. Анан мына акыркы эле 2 күн мурдакыны алалы, мисалы Олимпиадада борбордук аянтта жанагыдай тапшыруу аземи болгондо канчалаган кыргыздар ушул, мисалы мен боксер болом дегендер чыгып атат, ошол эле айсулуу болом дегендер чыгып атат. Биз дагы эмне үчүн кыргыз күрөшүн ушундай, ушул сиз айтып аткан чемпион мираларды кыргыз элине таанытып өсүп келаткан балдар эмне үчүн мен кыргыз күрөшүнөн чемпион болом
ушул баладай болом деген деңгээлге эми жетпешибиз керек. пиар боюнча мен өзүм гана жөнүндө айтып кетким келет. Кыргыз күрөшү колдон келген жерден пиарлар эме болуп атат. Өзүм жөнүндө гана айттым аны. Мен өзүм жанагы менде бир эки журналист аябай кызыгып, бирөө менен бир самолетте учуп барып калдык Венгрияга. Аябай жолдон самолеттен сүйлөшүп баратып, ушунча кызыкты да маегибизгечи. Сиздин бир эле эмеңизди мен жазсам абдан сонун болот эле деди. Аны мен сурандым. Эмнеге баратканымды сурады да. Ошол жака барып атабыз, мондай иштер кылганын таптык эле десем, абдан кызыкты. Бунун баарын чыгарыш керек эле депчи. Мен өзүм жөнүндө гана пиарды айтып атам. Кыргыз күрөшүндөгү балбандарды эми дүйнө биринчилигин уткан балбан эми ошону көргөн ар бир балбаныбыз дүйнө биринчилигин уткусу келет. Ошону көбүрөөк ошо мен айтайын деген көбүрөөк ошо федерация тараптан колдоо көргөзөбүзбү же кандай ошо массалык маалымат каражаттары менен бир келишим түзүппү, жанагындай ушул дүйнөлүк немен алган ролигин тартып кайра чагылдырабызбы же соцсет аркылуу ошол жагын эми жандандырабыз деген колдон келген нерсени биз деле колдон келип аткан нерсени жасайбыз. Биз деле могу Кыргызстанда дүйнө биринчилиги өтө элек болчу, башка мамлекеттерде өтүп калды. Кыргызстанда эми биринчи жолу өтүп атат. Эми өткөндөн кийин ал балбаныбызды татыктуу элге, журтка тааныштырып, билгизип, ал боюнча иш болот. Мен сиздин кайра жеке өзүңүзгө кайрылгым келип атат. Сиз буга чейин өзүңүз финанс экономист экенсиз, мен билгенден. Эми адам үч нерсени тандайт дейт. Эң биринчи колуктудан жаңылбаш керек тандадың. Келечегиңде ийгилик болсун үчүн. Экинчи кесибиңди туранда тандашың керек. Үчүнчү ошо жаныңдагы сен менен жүрө турчу жолдошторуңду тандаганда, досторду тандаганда жаңылбаш керек. Үчөөнү туура тандасаң ийгиликтер болот. Сиз үчүн мен үчөөнү туура тандадым го деп ойлойм да. Анткени анын бирөөсү эле аксаса ийгилик болбойт. Колуктуң туура эмес болсо, мен алыс жерлерде жүрүп атканда үй бүлөнү да караш керек да. Муну сураганымдын себеби ушул Кыргыз күрөш федерациясы ушу жаңыдан түптөлүп келатат. Өзүңүз айткандай эми тамтың басып келаткан баладай да. Анан мунун аябай түйшүгү көп да. Эми көрүнүп эле турат, эми жаңы ишти башташ өтө эле оор. Деги эле бизнесте деле эми бизнесиң ордуна туруп кеткичтүү өтө оор да. Анан муну сурап аткан себеби сизден балким бул иштен тажап андан көрө өзүмдүн кесибим менен эле бизнесте эле жүрө бербейинби деген ой келбейби деген сурагым келет. Эме кылып ушул суроону кайра кайталап айтып алдыңыз. Мен азыр бир нерсе сизге айта кетейин. Ысыкөлдө 7 аке бар. Ошо эң кичүү Кыдыр акенин тукумунан болом. Мен чөйрөсү болом. Ошонун өзүнүн баласынын колунда тарбия алып калдым кара кичинекей кезимде. Ошо атамда балага айткан, атаныкы балага айткан нерсе чоң атанык. Жүрөккө жакын кетет экен да. Биз жашоо эртең азыр бир сааттан кийин эмне болорун ким билет. Ошон үчүн биз келечек муунга, келечекке биздин чоң аталарыбыз эл жер үчүн, мамлекет үчүн кызмат өтөптүр да. Анан ошо мага көп дем берет да. Ошо чоң атамдай болуп биз да ошо элибизге, жерибизге кызмат өтөп калсак экен деп. Анан эми мен оорчулуктан качкан адамдын келечеги болбойт. Эң мен уулдарыма да айтам да, жашоо любой нерсени баштаганда кичине оор болгондо башка тарапка кайтпаш керек. Ошо кыйынчылыктардын алдында жеңиштер бар. Мен ошондой деп ойлойм да. Анан азыр кыргыз күрөш тамтың баскандан өттүк. Азыр 7 жашар баладан 12 жашар баланын аң сезими мененбиз азыр. Мен аны жашырбайм.
А так дүйнө элдери ушу Кыргызстанда өзүнүн улуттук спорту деп бир балбаны келатканы бул чоң нерсени билгизет. Кыргыз күрөштүн эң башкы ошо Кыргызстанда 1927 жылы эң биринчи кыргыз күрөшү боюнча ошону илимий тармакта жазып кеткен инсаныбыз бар да. Ошондон бери келатып бизде Кыргызстанда Мазиев Туратбек деген агайыбыз бар. 17 жолку чемпиону. 78 жылдан баштап чемпион болуп келген аксакалыбыз бар. Бунун официально мамлекеттик биз эгемендүүлүктү алгандан кийин эми ага чейин жок болчу да. Мурун 70 жыл андай федерация түптөгөнгө да болбойт эле да. Бирок кыргыз күрөшү күрөшүлүп, кыргыз күрөшүндө чоң балбандар күрөшүп келген. 92 жылдан бери, эми 91 жылдан бери мамлекет өз мамлекеттүүлүгүбүздү алгандан кийин кыргыз күрөшү эң биринчилерден болуп, федерация болуп 2010 жылы 2007 жылдан баштап катталып келатат да. Жашыруун болбосо кимдин сунушу менен келип калдыңыз бияка же өзүңүз эле кызыгып аралашып калдыңызбы? Жок, мен ал жашыруун деле эмес. Мага ошо спорт дүйнөсүндө жүргөн балбандарымдын сунушу менен. Алар менен чогуу жүрүп, анан ошолордун сунушу менен ага ушу бизге федерациянын жумушун чет жакта көп адамдар тааныйсыз. Кээде каякта болбосун тааныш билиш менен деген эмени таанышың ошо өлкөдө таанышың болсо ошо мамлекетте ошо кыргыз күрөшүнөн өтүрө аласың да. А так мен Кыргызстанда мындайды айтып кетким келет да. Кыргызстанда федерациясынын эрежесин бекитип, ошо менен коюп койсо кыргыз күрөшү өзүнөн өзү өнүгөт. Анткени ар бир жараанда ар биздин каныбызда бар. Бизде эндегизде агаларыбыз күрөштүрүп койчу. Улубу, күчүбү жыгылсаң ыйлап кайра намыстанып күрөшчү элек. Ошо нерсе бар да бизде. Ошо акыркы суроолоруман болсун, ошол алдыда өтө турган президенттин кубогу боюнча да бир жолу сурагым келип атат. Бул иш качан, идея качан башталды, ким тараптан, анан уюштуруу иштерине мисалы ошол эле мамлекеттик деңгээлде өткөрүш үчүн ушу сиздин эмгек аябай зор болсо керек да. Анан ортодон ошол ишти баштоо үчүн кандай тоскоолдуктар бар? Негизи эле эми ачык эле айтышыбыз керек, финанс жагынан бир топ аксап келебиз да. Бул жашырчу деле нерсе, жашыруун деле нерсе эмес да. Мен ушул суроону 8 жыл мурун тоскоолдуктар болсо мен ушу федерацияга келбейт элем да. Тоскоолдуктар эми сөзсүз болот, боло берет. Тоскоолдуктарды жеңип өтүп иш алып барышыбыз керек. Мен өзүм башынан эле өзүмдүн оюм, мен эч кимге ишенбейм. Өзүмө гана ишенем. Өзүм жамаатыма, командама ишенем. Андан тышкары биз баягы бул иш чараны мамлекетибиз тараптан колдоп, президентибиз Ажоовуздун баягы спортко болгон саясаты, мамлекетибизде көзкөрлөргө карап, ушу Ажоовузду кантип даңктап албайбыз. Биз ошо дүйнөдөн канча мамлекет кеп биздин Ажоовуздун кубогун утуш үчүн бул келиш биздин Ажоо үчүн берек го деп ойлойм. Ошо мен айтайын деген каржылык жагынан кыйынчылыктар жаралбай элеби? Эми бул эле эмес, негизи буга чейинкилер өткөрүү, ушундай иш аракет өткөрүү боюнча. Эми каржылык жактан биз мамлекет менен федерация биз коомдук уюмбуз да. Бизде мамлекеттен өзүнө бөлүнө турчу жылда бере өтөчү иш чараларга өздөрү мамлекеттен бөлүнөт. Бирок мурункудай эмес. Мурункудан 2 эсе 3 эсе оңолду да. Аны эми жашырбашыбыз керек. Эми азыр келип момча керек эле, тигинче керек деп айта албайбыз, бирок өзгөрүүнү биз сезип турабыз да. Эми Кудай буйрса дагы чоң алдыда иштер бар. Ошо иштер менен чогуу иш алып барабыз. Эми спорт ар бир
кыргыздын, атуулдун, жарандын жүрөгүбүзгө эң жакын нерсе да. Өңгөчө кыргыз күрөшү. Кыргыз күрөшү. Чоң рахмат агай. Алдыда ошол аябай жоопкерчиликтүү чоң иш турат сиздердин мойнуңуздарда. Жакшы ийгиликтүү өткөрүп алыңыздар. Анан сизге ушул акыркы ошол биздин эфирден пайдаланып, ошол колдоочуларгабы, кыргыз элинеби сизден кайрылуңуз. Эми урматтуу менин кыргыз элим, сүйүктүү мамлекетим Кыргызстаным, ичинен эң бир мага жүрөгүмө жаккан, кыргыз элиме жакын болгон улуттук спортубуз кыргыз күрөшкө келип күбөрман болуп, колдоп, кош колдоп, улуттук спортубузду дүйнөгө жайылталы десек, күбөрмандардын колдоосу абдан керек. Келип кош колдоп берет деп ишенем. Чоң рахмат. Келип колдоп бериңиздер. Дагы бир жолу рахмат. Ошол деги эле бир ишти башташ өтө эле кыйын, убакыт аябай тар болсо керек. Ошого карабастан ошо убактыңызды бөлүп бизге келип бир саат бою маек куруп бергениңиз үчүн сизге абдан терең ыраазычылык билдиребиз. Кудай буюрса биз Азия ТВ каналындагы ошол кыргыз күрөшүн чагылдырып, баштан аяк чагылдырып бергенге убадабызды бермекчибиз. Рахмат, чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин эфирибиз аягында чыкты. Кийинки эфирлерден жолукканча сак саламатта туруңуздар.